апам пираж жасап берчү мага, шаар чет жагына квартира жашачубуз. Бирөө кошунабыздын очогуна барып, биз пираж жасашпызда постоянно суранып. Болгондо өзүңүз кошунаныкына барып Кошунаныкына бизде жок болчу, анткени биз квартирада турчубуз да. Анан кошунанын немеси өйдө жагында аяк неме строгий болчу да. Өйдө жагында турган тенерси. Анан кийин ошолор келип калып, биз пат-паттан жасап атабыз да. Анан кийин бир маалда апам шашып атып, кайнап аткан казанга колун мону күйгүзүп атпайбы, полныйчу. Пираж кыйбышкан, апам колу шишип кеткен. Барып аптекага барып дарылайын десек, акча жок да. Баягы пирожкини сатыш керек деп барыпчы. Доордо ыйлап чыгарып жүрөм да. Пираж сатып желесек, келишип уже мына кыпкызыл болуп кетиптир да. Мен жанагы 2 сомдук билеттер бар эле, ошону алып кирип алып, колунан эметип атам, мазь сүйкүп атам, ыйлап атам, короче. Паника да, стресстин да. Канча жашыңызда? 14 жашымда болуш керек. 14 или 15 жашымда.